Саламатсыздарбы, урматтуу коллегалар, достор. Сиздер менен Мирлан Бадырханов. Биз бүгүн тармактык маркетингде адам чакыруу жөнүндө көрөсүлөшүп кетсек, мына биз өзүбүздүн бизнесибизге адамдарды чакырып атканда көпчүлүк учурда биз эмне үчүн мага адамдар катталбай атат, мен көптөгөн адамдарга сунуш кылдым, бирок алар кызыкпай атат, алар катталбай атат деген ой менен кайрылган учурлар болот. Бул учурда сиз эки көрсөткүчкө караңыз. Албетте сиз канча адам чакырдыңыз, статистика деп коет, жолугушуулардын, сунуштардын саны. Мүмкүн болсо жолугушуулардын, сунуштардын саны көп болуш керек. Эгер ал аз болсо, анда натыйжа болбойт. Бул боюнча менде атайын статистика деген видеом бар, көрүп кетсеңиз болот YouTube'да. Экинчи көрсөткүч бул жолугушуулардын сапаты. Жолугушуулардын сапаты бул сиз канчалык кызыктуу айтып бересиз, сиз сунушуңуз канчалык жакшы, канчалык сизге ишенсе болот адамдар, канчалык сиз жакшы кийинип атасыз, канчалык сиз жакшы сүйлөп атасыз, канчалык сиз ишендире сүйлөп атасыз. Ошонун баары жолугушуулардын сапаты. Жана ошону менен бирге дагы жолугушуулардын сапатына кирип кетчү өтө маанилүү нерсе бул сиздин ичиңиздеги настрой. Ошол видеолордо бул боюнча көп айтылбайт, бирок биз айтып кетели. Сиздин ичиңиздеги настрой. Сиз адамдарга канчалык чоң каалоо менен сунуш кыласыз, канчалык сиз адамдарга жардам бергиңиз келет. Адамдар бул рентгенге окшош нерсе да, айтсак, сканерге окшогон нерсе. Сиздин ичиңиздеги сезимдерди алар сезишет. Өздөрү байкашпайт, бирок сезишет. Эгерде сиз акчадан кыйналып, тезирээк акча тапкыңыз келип, ушул адамдарды каттап, ушул адамдарды колдонуп, ушул адамдарды товар алдырып, ушудан пайда көрөйүн, ушул адамдан пайдаланып калайын деген ниет менен чакырып аткан болсоңуз, алар ушуну түшүнүшөт, ушуну сезишет. Андыктан алар сизге жертва, мындайча айтканда, сизге бир тамак болуп калгысы келбейт. Андыктан алар кызыкпайт. Андыктан сиз настроюңузду мүмкүн болсо ушул адамдарга жардам берейин, ушул адамдар дагы мага окшоп өз бизнесин нолдон баштабасын, ушул адамдар да мага окшоп белектерди алсын деген чын каалоо ниетиңиз менен сунуш кылсаңыз, анда адамдар башкача кабыл алат. Ошол эле учурда кыйналып атам, мен акчадан кыйналып атам, мен карыз болуп атам, мен акчам жетпей атат, окуй бул бизнесте акча дароо түшпөйт экен, бул бизнес кыйын экен деген настрой менен чакырсаңыз, албетте анда да адамдар кызыкпайт. Ошол себептен бул жерде настроюңуздан ойлонуп көрүңүз. Сиз чындап кызыгып атасызбы, чындап ишенип атасызбы? Чындап ишенбесеңиз, демек сизде ичиңизде проблема бар, демек сизге маалымат жетишпей атат. Анда сиз бул бизнес боюнча көбүрөөк маалымат алыңыз. Көптөгөн видеолорду көрүңүз. Менин видеолорумду көрүңүз. Мисалы үчүн бай адамдардын сырлары видеону көрүңүз. Бай жана кедейди көрүңүз. Элик жолунда сынып калбоону көрүңүз. Достордун таасири деген видеобуз бар. Ошону көрүп чыгыңыз. Ошондой эле бай адамдардын сырлары экинчи бөлүгүн көрүңүз. Ошондой эле айталы мүмкүн болсо чакан ишкерлер үчүн деген видеону көрүңүз. Тармактык маркетинг компаниясында иштегендер үчүн дегенди көрүңүз, эгерде биздин компанияда иштешип аткан болсоңуз. Ошондой эле айлыкка иштегендер үчүн деген презентацияларды көрүп чыгыңыз. Ошондой сиздин ичиңизде ишеним, сиз канчалык сонун бизнес экениңизди түшүнүп каласыз. Жана бизде биринчи вариант, экинчи вариант, үчүнчү вариант деген видеолор бар. Ошолорду да көрүп чыгыңыз. Ошондо сиз башка адамдарга бул бизнестин кандай пайдасы бар, бул бизнестин жардамы менен мен башка адамдарга кандай пайда алып келе алам, алар үчүн кандай баалуулуктар бар, кандай сонун нерселер бар, эмнени мен сунуш кылам, алар ушул менин сунушумду кабыл алса эмне пайдаларды көрө алат. Ошону жакшылап көрүп, мүмкүн болсо ичиңизге сиңирип алган аракет кылыңыз. Ошого ишенип алган аракет кылыңыз. Ишенбесеңиз 5-6 жолу көрүңүз. Улам кайталап туруңуз. Жана көптөгөн ийгиликке жеткен адамдардын ийгилик сырларын, алардын ийгилик окуяларын угуңуз. Ошондо сизде ичинде ушуга ишеним пайда болот да. Ишеним пайда болгондон кийин сиз адамдарга айтсаңыз, ичиңизде чындык жаткан болот. Ошол сизде чындым, ичиңизде бир жардам берейин деген дилиңизде, ниетиңизде бар болот. Ошондо адамдар сезет дагы, сиз сунуш кылганда сиздин сунушуңузду чындап кабыл алат. Ал эми эгерде сиз ушудан пайдаланып калайын, ушул адамдардын жардамы менен мен көтөрүлүп кетем, пайда көрөм деген ниет менен чакырсаңыз, аны адамдар сезет. Ошол мезгилде алар ийгилик. Ошол мезгилде алар сизге кошулгусу келбейт, сиз менен бирге болгусу келбейт. Жана дагы бир нерсе, сиз бул бизнесте ийгиликке жете албай атсаңыз, көптөн бери иштеп эч үс албай атсаңыз, бул деген сиздин сунушуңуз жаман дегенге барабар эмес. Эч убакта ал ойдон алыс болуңуз. Көп учурлар болот, сиз ийгиликке кеч жетесиз, бирок сиздин артыңыздан келген адамдар чоң ийгиликке, сизден да чоң 10 эсе чоң ийгиликтерди жараткан, сизден тез ийгиликти жараткан адамдар болот. Сөзсүз түрдө болот андайлар. Ошол адамдар болот. Ошол адамдар бул бизнестин жаман эмес экендигине далил болот. Бирок сизде андай адамдар пайда боло элек болсо, андай адамдар сөзсүз түрдө пайда болот. Ошол себептен сиз ийгиликке жете албай атсаңыз, демек сиздин сунушуңуз жаман экен дегенге барабар эмес. Ошону дайым эсиңизде болсун. Жана ушуну ичиңизге сиңирип алыңыз. Сиз ийгиликке жете албай аткан менен кимдир ийгиликке жетет. Демек ошолорду мен издеп атам. Анан алар ийгиликке жеткенде мен да ийгиликке жетем деген ниет менен чакырсаңыз, сиз сөзсүз түрдө ийгиликке жетесиз. Сөзсүз түрдө сизде команда, сиз сөзсүз түрдө сизде кардарлар жана сатуучулар, дистрибьюторлор пайда болот. Ошол себептен настроюңуздун үстүнөн сөзсүз түрдө иштеп көрүңүз.